сөзүбүздү эстегин деп Аллах Таала пайгамбарыбызга дагы вахий түшүрүп атат. Көрдүңүзбү? Биз периштелерге айткан сөзүбүздү эстегин. Аллах Таала периштелерге эмне сөздү айткан? Усжуду ли Адама, биз периштелерге адамга сажда кылгыла деп айттык эле. Фасажаду, бардык периштелер сажда кылышты. Периштелердин Адам алейхисаламга сажда кылуусу бул ибадат эмес, Аллах Тааланын буйруктарыны эмне аткаруу. Алланын буйруктарын аткаруу. Имтисал болуу. Бардык периштелер сажда кылышты. Ким сажда кылбай койгон? Иблис. Илля иблиса, бирок иблис сажда кылган жок. Аба вастакбара, баш тартты сажда кылуудан. Текеберленди, өзүнү көтөрдү. Ва кана минал кафирин, кимдерге айланып кетти? Капырлардан болуп кетти деп атат. Ушул аятта бирдемени сезип атасыздарбы? Эмнени сезип атасыздар? Тура ал текеберчиликти айтып атат. Аллах Таалам пайгамбарыбызга кайрылып атканда, пайгамбарыбыз менен не баарлашып атканда вахийни түшүрүп. Ал кандай жагдайда сүйлөшүп атат. Текеберчилик жөнүндө сөз кетип атса, Аллах Таалам биз деп атат. Караң. Биз түшүрдүк, биз айттык деп атат. Мен десе Аллага жарашат. Мутакаббир ким? Кимге жарашат мутакаббир? Текеберчилик бир гана Аллага жарашат. Бендесиге жарашпайт. Бендеси бул текебер болуп эмне болуп атат? Капырга айланып кетебиз биз. Текеберчилик болуп отуруп, шайтан сыяктуу биз эмнеге айланып кетебиз? Капырга айланып кетебиз. Алла өзү сактаган болсун. Ошон үчүн текеберчиликти көтөрө ала турган бир Аллах. Алланын сыпаты бул. Аллага гана таандык бул. Ушул жерде да мен жараттым, мен жаратам, мен айттым баш ийгиле деп десе боло эле. Бирок Аллах Таалам бизге сабак катарында эмне деп атат? Биз деп атат. Мына көрдүңүзбү? Аллах кандай мээримдүү, ырайымдуу, боорукер зат Аллах Таалам.